Тил табышуу мүмкүнчүлүгү барбы Центара менен? Баягы кинодо бар эмеспи, Кавказдык пленница дегенде эки эле жол бар. Же ЗАГСка, же прокурорго дегендей. Же булар менен тил табышып биз ажырашабыз. Же болбосо кийинки эгерде биз менен чогуу иштешебиз десе, анда Центара компаниясында биринчи жолу биз талап коюп атабыз да. Буга чейин Центара эле өзүнүн талаптарына коюп, президенттер макул боло берген экен. Биз айтып атабыз, азыркы запастар боюнча 54% алтындын Кумтөрдүкү экен, бөлөк гендерди кошкондо дагы. Анда бизге 54% акциябызды бергиле Центара компаниясында. Ал эми Кумтөр Голд компаниясында азыр бизде бир да акциябыз жок. Ал жерди толугу менен бизге өткөзүп бересиңер деп атабыз да. 80% бизге өтүш керек, 20% сиздерге беришибиз мүмкүн. Эгерде Оксюдта жана бөлөк иштей турган ишканаларды калтырып, булар бизден чыгарып кеткен акчалардын баарына 8 ген сатып алыптыр, ошонун 6 гени убыточный да. Болсо мына Канададан бир генди сатып алган, Томас Крик деген. 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алып, биздин 33 акцияны 26%га чейин азайтышат. Анын президенти биздин совет директоровго кирет, мүчө болуп. Анан бир жылдан кийин Акчоп башта бул 1 миллиард 100 эмес, 500 эле миллион турат экен деп, 298 миллион долларды списывать этип коюп атышат да. Мына ушул эркинде биздин финансисттерде термин бар. Вариат бухгалтерию дегенде биздин азыр алган юридикалык, финансалык аудит боюнча жүргүзүп аткан компанияларыбыз, бул ушу менеджерлерге биз ошол жактан Канадалардын закону менен биз буларга доолорубуздун баарын даярдап атабыз да. Мисалы үчүн сүйлөшүүгө келгенде болжолдуу шарт сиздер тараптан, Кыргыз өкмөтү тарабынан бул 80-20 деген болуп атабы ошондо? Эгерде 51% Центрадан бизге берсе. Же болбосо биз ажырашайлы эле деп атабыз да. Эми анткени болуптур, эми өткөндүн баары өттү. Астыда эмнелерибиз бар? Астыда булардын отчетун карадык. Булардын отчету боюнча дагы жакынкы 10 жылда 400 тоннага чейин алтын бар. 180 тонна алтын доказанный запастар, калганы ресурстар да. Анан калдыкта дагы 106 тонна болгондон кийин азыркы күрөш, сиз абдан туура айттыңыз, согуш, көз карандысыз боюнча согуш экономика жагынан башталды. Анан бул согушта өзөктөн чыккан өрт жаман деген ошо жагы эле бизди кичине кыйнабаса, бул согушка биз даярбыз да. 500 тонна алтын үчүн, Кыргыздын экономикасынын келечеги үчүн биз согушушубуз керек.